Бул жерде 50-гө жакын сел-саяк жылуу жай менен камсыздалды. Күн сайын аларды Иса Нурмаматов көзөмөлдөйт. Анын айтымында бул жайга келгендердин 90% ичкиликке берилип кеткен. Суук түшкөндүгүнө байланыштуу аларды тыкыр көзөмөлгө алууга туура келүүдө. Бул жайга турак жайсыз келген жарандар өздөрү кайрылууда. Ошондой эле күч органдары жана тийиштүү кызматтарда алып келип жатат. Көчөдө мас болуп жатып калгандарды милициянын кызматкерлери алып келишет, скорый помощьтан алып келишет, анан кийин соцзащита деген бар. Алар жөнөтүшөт, өздөрү сопровождать этип келишет. Ошону менен бүгүнкү күндө 50 киши уже биздин немени алып кетишти. Анан кийин постоянно жашаган кишилер бар. Үй жайы жок жарандар үчүн бул жерде жылуу бөлмөлөр, ошондой эле дене машыктыруучу жайлар бар. Психолог Алибек Анарбай уулу көчөгө чыгып кеткен жарандарды жашоого кайтаруу, эмгекке өз алдынча кызыгуусун ойготууга аракет кылат. Ага карабастан бул жерге келген жарандардын көз карашын өзгөртүү оор болууда. Алардыкы өнчө философия, биз свободный адамбыз, эркин адамбыз. Бизге ал нерсени кылыштын кереги жок деп булар мындай жашоого болгон аракети жок да. Эми арасында түрдүү адамдар бар, жакшы деле адамдар бар. Ушул жерде мисалы балдары студент же айылда туугандары Россияда иштеген ушундай адамдар бар. Азыр деле үй бүлөсүнө кайтып барса болот. Аны эч ким айдабайт. Азыр деле жашап кетсе болот. Бирок бул дагы мындай психиатрияда дромомания деп коет да, өзүнчө бир оору. Булар көчөлөп кетип калат. Баш калкалоочу жайда түрдүү тагдырга кабылып келген жарандар бар. Алардын өздүк документтери дагы жокко эсе. Мусаада коомдук фондундагы адистер алардын жакындарын таап, үйүнө жөнөтүүгө аракет кылат. Алексей Жетимишов суук болгондуктан башпанек үчүн бул жерге келген. Ал мындан ары ичкиликти таштап, жумушка орношууга аракет кылып жаткандыгын билдирди. Адам арып калганда өзү түшүнүштү, азгына калды. Ошон үчүн мен азыр бир ай вообще ичпейм. Özüm жақсы жүрөт, өзүмгө карап, бирди жақсы. Тартип сакчылары Ош шаарында турак жайсыз 70-ке жакын жаран бар экендигин айткан. Ош шаардык мэриясы сентябрда сел-саяктарды башпанек менен камсыздоо боюнча социалдык буйрутманын негизинде бейөкмөт уюмдардын арасында сынак жүргүзгөн. Анда Мусаада коомдук фонду тандалып алынган. Эми шаар аймагындагы көчө сел-саяктары ушул коомго барып баш калкалайт. Бишкек шаарында акыркы 10 күндөн бери үй жайы жок 12 адам каза тапкан. Алардын үчөөсү суукта тоңуп өлгөндүгүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.